Элдин арасында клубниканын баасы түшүп кетти. Андай болуп атат, мындай болуп атат деп көп сөздөр болуп атат. Группалардан кээде окуп калып атам. Соттомой. Подряд соттомой болуп атыр, подряд. Мындай болуп атат мынакей. Подряд. Аласаң, ачасаң, кетти. Аласаң, ачасаң, кетет мынакей. Казасаң, вообще кетет мына. Буну аласаң, буга өтөсөң. Буда казасаң, бүт билесиң бул жерге канына. Быйыл погодадан болду, же эмне болду? Клубникалар жамыр көп жааганга серигнил болуп, чирип көп ооруп атат. Оларга вообще тээлекпиз эле, мына рядка. Вообще. Вообще тээлекпиз. Ушу ряд. Ушеке келдик. Кыргызстанда эң жакшы баа болуп атат. Эң жакшы. Себеби дегенде, мына Казакстанда клубниканын баасы базарда 100 сом болгондо, базардын өзүндө 100 сом болгондо. Биздин Баткендеги баа 180 сом болуп турду. Мамлекеттердин арасында конкуренция болуп атат. Мисалы, быйыл Казакстанда 100 сомго түшүп, дыйкандардын менети акталбай калды. Бул эми дыйкандардын көпчүлүгү клубника кылбай коет да. Кылбай коет, же аз кылат. Ошондой болуп, мисалы, Азербайжандын клубникасы дагы Россияга барганда жакшы баа болбоду. Бул рыноктон биз чыгып кетебиз, же алар чыгып кетет да. Бул клубниканы кылган невыгодно болуп калганда, дыйкандар полясын таштайт. Ошол эми биз дыйкандарды чыдагыла деп атабыз, чыдагыла. 100 сомго түшөбү, 200 сом болобу, 150 сом болобу, чыдап рынокты өзүбүзгө алышыбыз керек. Болбосо бизге эч ким рынокты бошотуп бербейт. Салам алейкум туугандар, дыйкандар. Көптөн бери биз дагы экранга чыкпай, биздин видеолордо чыкпай туруп калдык. Жумуш көп. Азыр бизде көчөттөр келген, экспорт, такыр. Турсун экөөсү даже бүгүн көрүшө албай, бүгүн бир аран көрүштүк. Ошол туугандар, бизде Италиядан көчөттөр келген. Кийинки партиясы эртең 1-2 күндөн кийин келет, Кудай кааласа. Экинчи фурабыз. Анан Турциянын көчөттөрүбүз чыккан. Көчөттөр кичине кечигип калды, туугандар кечирим сурайбыз ал үчүн. Бир 3-4 күндүн ичинде Кудай буйрса келип калат. Кичине чыдап күтүп койгула, туугандар. Жолго чыккан, жолдо келип атат. Анан азыр элдин арасында клубниканын баасы түшүп кетти. Андай болуп атат, мындай болуп атат деп көп сөздөр болуп атат. Группалардан кээде окуп калып атам. Экспорт боюнча менин оюм Кыргызстанда эң жакшы баа болуп атат. Эң жакшы. Себеби дегенде, мына Казакстанда клубниканын баасы базарда 100 сом болгондо, базардын өзүндө 100 сом болгондо. Биздин Баткендеги баа 180 сом болуп турду. Казактар даже Баткенге алып барып сатсакпы дешип атты да. Биз өзү Казакстандан клубника алып, Сарыагаш дегенден Россияга кетирчи элек. Быйыл погодадан болду, же эмне болду? Клубникалар жамыр көп жааганга серигнил болуп, чирип көп ооруп атат. Ошондон бизге көп көйгөйлөр жаралат. Биринчисинде, мисалы, биз барып Шамалды сайдын клубникасын баштаганбыз. Тапыратып алып эле жүктөгөнбүз. Жүктөгөндөн кийин тиги жакка жеткенден кийин ушундай ар бир ящикте 5тен 6тан чириктер болуп, сорттоп, клиенттерибиз, өзүбүздүн сатуучулар кыйналып калды. Анан анысына карабай, биз башында 250-300дөн алып атканбыз, кийин 200гө түштү, 180, азыр 150 болуп атат түштүктө баа. Чүйдө 180 сом, 200 сом болуп атат. Бирок болбой эле, мына бир күн, 2 күн ачылат, кайра жамгыр жаайт. Мына кечээ күн дагы каты жамгыр жаап кеткен. Бүгүн Поляга келсек, клубникалар бышып кеткен. Россияга жарай турганы бар, жарабай турганы бар. Погода бизге өтө тоскоолдуктарды кылып атат. Эми Кудайдын күнүн биз өзүбүз дагы буга эч кандай чара көрө албайт экенбиз. Кудайдын күнү. Бирок экспорт боюнча туугандар мындай. Бизде могу түштүктүкү башталган учурда Сарыагачтагы башталат экен, Казакстан. Быйыл билбейм, эмнегедир
азыр Бишкек дагы масса болуп атат. Ош Жалал Абад да масса болуп атат. Сарыагачтыкы эми бүтүп калды. Көл дагы башталып атат дейт. Быйыл негедир башкача климат болду. Мындай күн кармап турду дагы, анан кийин бир моментте жаз келип, бир моментте бардык жактарда клубника бышып кетти. Былтыр биз 17-18 майда түштүктүн клубникалары бүтүп, анан чүйдүгү башталып, биз чүйгө келгенбиз. Быйыл бардык жерде бирдей башталып алды. Мына карагылачы, чүйдүн клубникалары кыпкызыл болуп бышып атат. Бул жамгырданбы же эмнеден бат бышып кетти, ушундайчы. Анан ошон үчүн кичине көйгөйлөр жаралып калды. Анан азыр биз ушул кийинки жылкыга дагы жакшы видео тартабыз. Азыр эми бүгүн КЗ сорт Альба менен Азия жөнүндө видео тартайлы деп атабыз. Бул клубника тигүүнүн Кыргызстан боюнча бир жакшылап пландашыбыз керек экен. Түштүк тарапка мүмкүн болушунча эрте бышырып, эрте сата турган, анан бул чүйдүк кичине кечиктиришибиз керек экен. Мисалы, быйыл Жалал Абадтын, Өзгөндүн, Оштун Клэри альбазы менен Бишкектин альбазы экөө бирдей бышып калды. Ошон үчүн сортторду да тандашыбыз керек экен, ошондо бизде баа кичине кармалышы мүмкүн. Анан азыр Азербайжан дагы бизде конкурент болду. Азербайжан дагы жаман арзан сатты быйыл. Эми клубниканын түшкөнү бул бир жагынан дыйкандардын чөнтөгүнө жакшы акча болбой атат. Бир жагынан мындай нерсе бүгүнбү эртеңби баары бир болуш керек болчу. Себеби дегенде могу Средний Азиядагы дагы мындай клубника боюнча мамлекеттердин арасында конкуренция болуп атат. Мисалы, быйыл Казакстанда 100 сомго түшүп, дыйкандардын менети акталбай калды. Бул эми дыйкандардын көпчүлүгү клубника кылбай коет да. Кылбай коет же аз кылат. Ошондой болуп, мисалы Азербайжандын клубникасы дагы Россияга барганда жакшы баа болбоду. Бул рыноктон биз чыгып кетебиз же алар чыгып кетет да. Бул клубниканы кылган невыгодно болуп калганда дыйкандар полясын таштайт. Ошол эми биз дыйкандарды чыдагыла деп атабыз, чыдагыла. 100 сомго түшөбү, 200 сом болобу, 150 сом болобу, чыдап рынокты өзүбүзгө алышыбыз керек. Болбосо бизге эч ким рынокты бошотуп бербейт. Баарысы болушунча күчүн жасап атат. Мисалы Казакстан, Азербайжан. Эми Россияга көп деле алар эч жака деле экспорт кылбайт, өздөрүнүн рыногуна сатышат. Ошол туугандар. Анан азыр бизде чүйдө могу Көк Жардагы точкабыз иштеп атат. Ушул жака алып келип клубникаларыңарды өткөрсөңөр болот. Бүгүн азыр бааны 180-200 сом деп алып атабыз.